инсульт дегенде өзүңөр билесиңер, инсульт деген бул кескин түрдө пайда болгон мээ кан айлоо схемасынын бузулушу да. Ошо менен бул ар түрдүү акыбалда келиши мүмкүн. Инсульт деген бул Кыргызстанда өтө кеңири тараган оорулардын бири болуп калат. Эмне үчүн дегенде бул инсультка чалдыккандар, адам майып болгондор ушу биздин өлкөдө башка салыштырмалуу мамлекетке салыштырганда бизде көбүрөөк кездешет. Анын эмне үчүн дегенде бунун себеби ар түрдүүдөн. Негизгиси бул адамдын өзүнөн пайда болот да, өзүнөн себеп болот. Анткени өз учурунда кайрылышпайт, инсультка алып баруучу ооруларды дарылашпайт. Ал жерге эки-үч эле оору бар буну алып келген. Аслында негизинен бул гипертонический болезнь, сахарный диабет, анан кийин холестериндин кан бүртүкчөлөрүндө көбөйүп кетиши да. Ушуну эле регулировать этип, ушуну өз учурунда карап турса, инсультка жеткизбей да койсо болот да ушул учурда. А бизде ушул өзүнө караган мамиле, инсультка болгон коркунуч элдин арасында жок болуп атат да. Ошон үчүн билиш керек. Кыргызстанда негизинен өлүм, негизинен жүрөк кан тамырлары оорусунан да, жүрөк кан тамырларынын ичинен 60% бул инсульт болуп эсептелет. Ошон үчүн инсульттан коркуш керек. Ошодон майып болгондор да көп болуп калат, өлүмгө жетишкендер да көп болот да. Мына биздин ушул улуттук госпиталдагы 2 бөлүм, ушу биздики номер 3 неврология бөлүмү бул инсультка тетерлик, инсульттун тегерегинде ошонун приравнивающий состояниеда инсульттун алдын алуу, инсультка чейинки оорулар мына ушул жерге келип жаткызылат. Жанагы биз кабыл алуу бөлүмүнөн көрбөдүкпү? Баш айланып, көңүл айланып, кусуп келгенде. Ошолордун баары инсультту алып келүүчү оорулардын бир себеби болуптур. Ошолордун баарысы ушул бөлүмгө жаткызылат. Бул бөлүм өзү 35 койкага ылайыкташтырылган. Негизинен баягы мажбур болгон оорулардын баарысын биз өз учурунда жаткызып, дарылап, сакайтып, инсультка жеткизбей, ошо алдын алып койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мына ушундай эле, жөнөкөй эле кайдымки палаталар бу жерде дарыгерлер оору менен иштеп аткан учуру. Бул эжекебиздин жаткандарына бир жума болуп калды. Бул биринчи жолу инсульт 5 жыл мурун алган. Анда инсульт деген 2 түрдө кезигет. Ишемиялык анан геморрагиялык деген. Геморрагиялык деген мээге кан куюлуп кетет. Ишемия деген кан тамыры бүтөлүп, мээге кан барбай калат да. Бул кишиники геморрагиялык инсульт болгон, то есть мээсине кан куюлуп кеткен да. Буну көпчүлүк учурда биз ошо операция жолу менен аяктырабыз. Атайын берде бөлүм бар, нейрохирургический бөлүм. Ошол жагы которулат да, операция менен жана канды сордуруп алып салса, баягы калыбына келген, шал болгон жагы, акыл эси калыбына келүү мүмкүнчүлүгү тезирээк болот да. Ошентип байыгып кеткен. Анан кийин азыр бизге экинчи жолу кайрылып атат, 5 жыл өткөндөн кийин. Мында да эс үчүн жоготуп, жыгылып, бир өрөөнү дагы слабый болуп, инсультка подозрение деп туруп, ошо инсульт деп коркунуч менен келгенбиз. Берден келип текшерип, инсульт жок экенин билдирдик. Ошо инсульттун алдындагы оору деп туруп, мына азыр калыбына келип калды. 45 жашымда инсульт алгам. Ошо 5 жыл кармаган эмес да, анан 5 жылдан кийин үйдөн кармап, биринчи жолу кармаганда дары ичип, эме кылып, анан үйдөн фельдшер келип, укол сайып жакшы болуп кеткем. Анан 2 күндөн кийин кайра кармады. Анан ушул бияка кызыма чалсам эле, кой барып жатпасаңыз болбойт экен деп, анан бияка алып келди. Врачтарга аябай ыраазымын, чын эле. Болбосо мен деле оозум кыйшайып, колум эме болуп, бутума бермек экен да. Анан азыр аябай жакшымын, буюрса. Алдын алып калып, жакшы болуп кеттим да. Бул деген ошо моюн омуртканын снимогу. Бул жерде кичине остеохондроз шейный деп коет. Моюн омуртканын кыйшыгы экен. Анан бул остеохондроз деле менин кан айлануусунун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Менин кан айлануусунун бузулушу бул инсульт деп койсок, приходящий же болбосо острое нарушение деп коет да.
инсульттун белгилери пайда болгондо, оорулар комага түшүп калса, кол буттары иштебей, сүйлөбөй, жут албай, кишилерди тааныбаса, эсин жоготкон кишилердин баарын ошол жерден кабыл алабыз. Абалы оор болсо реанимация жеп, интенсивдик палатага которуп дарылайбыз. Абалы стабильный абалга келгенден кийин палаталарга, общий палаталарга, жалпы палаталарга отуробуз. Ал жерден туугандары уже уход жасап, багып, анан ошо курс лечениясын бул жерден бүтөбүз. Эми абалына жараша 10 күндөн кем жатпайт бул жерде кишилер. Анан кокустан операция керек болсо, башка бөлүмдөргө нейрохирургияга отуробуз. Кече күнү ушу дежурный врачтарга келдик, аябай жакшы кабыл алып алып, ушу келип көрүп эле могу жагым жаны жоктой болуп калды операция. Тиш ооруганда алганда укол саят го, ошол сыяктуу болуп келдим да. Могу жерим шишигенсип. Инсульт болуп жыгылып каласыз деди биринчиден. Жатыңыз деди, мен кетем десем, ондо отказной жазып туруп кетесиз кетсеңиз дешти. Анда кой жатайын деп эле жаттым, жакшы Кудайга шүгүр. Капельница дарыпарларын берип, давлением түшүп, моголарым деле иштеп кадимгидей. Аябай жакшы болуп калдым, өзүм жакшы сезип калдым. Майып болгон кишилерди 60% кишилер майып болуп калышат. 30-40% немеси кишилери айыгып, дарыланып, жумушка чыгып, өзүнө эми тиричилик оокатын өзүлөрү жасаганга аракеттенсе, акырындык менен ошого кайра келет өз калыбына. Апам 75 жашта, МРТден ишемический инсульт деп бияка жатып калдык. Башында аябай тяжелый состоянияда жатканбыз. Азыр Кудайга шүгүр, уже 14 күн болду лечение алганыбызга, эртең уже выписка. Башында ложка кармай албай, өзү тамак иче албай, баса албай, аябай тяжелый состоянияда болчу. Азыр Кудайга шүгүр, өзү тамак ичип калды. Өзү могу ходунок менен басканга аракет кылып атат. Акырындык менен Кудайым буйрса жакшы болуп кетебиз. Ошо бияктагы врачтарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи инсульт адамдар эмнеге болуп атат? Анткени бизде ушул инсульттун алдын алуу иштери көп жакшы жүрбөй атат да. Анткени биринчиден бул ушул эле биздин жарандардын бул инсульт эмне үчүн инсульт болуп калып атам деген нерсени жакшы билбей атышат да. Ошону айтып кетсек, бул эң биринчи бул кан басымын ченеш керек. Ар бир жаран бизде Кыргызстанда негизи эле бул бүткүл дүйнөдө бул айтылган нерсе да. Ар бир жаран 18 жаштан өткөндө кан басымын билиш керек. Экинчиден бул биздин Кыргызстан негизи бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөөсү негизинде биздин Кыргызстан көп тамак ашка тузду көп кошот экен. Бул туз дагы ушул кан басымды көтөргөндүн бир себеби болуп эсептелинет. Анан ушул негизги эки себеп менен биз азыр аябай күрөшүшүбүз керек да. Анткени ушул эки нерсе бул ушул инсульт оорусуна алып келет биздин жарандарды. Анан бул эми саламаттык сактоо министрлиги биз кандай иш алып барып атабыз? Бул негизи эң биринчи бул алдын алуу жагынан элдерге азыр ушул эң биринчи инсульт болуп калган адамга бул биринчи жардамды көрсөткөндү билиш керек. Анан экинчиден эми бул баягы жанагы эгер ушул биздин инсульт боюнча айтып кетсек, биз саламаттык сактоо министрлигинин бир көйгөйү ушул биздин уюмдарда, саламаттык сактоо уюмдарында жанагы жаңы заманбап МРТ аппараты жок болчу. Азыр буюрса биздин ушул эл аралык көмөктөштөр менен азыр 5 областка ушул МРТ аппаратын коюп берип атабыз. Эгер ушундай инсульт болуп калган адам болсо, бул уже визуализация деп коебуз. Ошол инсульт болдубу, инсульттун кайсы түрү болду деген диагнозду буюрса койгонго коюп бергенге мындай жакшы шарт түзүлдү. Анан бул инсульттун түрүнө жараша дагы биринчи кечиктиргич жардам, ошондон дагы ошо менен да байланыш болот да. Эгер жанагы кан тамыр жарылып кетсе, анда буга мындай бир түр жардам керек болот. Эгер деген тромб болуп калса, ишемический инсульт деп коебуз, ага башкача жардам керек болот.